Эми не дейбиз? Бүгүнкү ынтымак иш-чара бул абдан жакшы өтүп жатат. Айрыкча быйылкы иш-чара бул өзү былтыр башталган инициатива негизи Бишкектик Байматтын урпактарынан башталган. Быйыл мына ушу айылында, Баймат айылынын өзүндө өтүп атат. Бул аябай жакшы, уюшкандыкта жогорку деңгээлде өтүп атат. Эми урпактар жөнүндө эми айта турган өтө көп сөз бар. Ошентсе да бүгүнкү бизге эмне дейбиз мына? Ушу Баймат атанын, Бегмат атадан өзү бул жерде эки бир туугандын балдары. Баймат, Бегмат деген эки бир туугандын балдарынын немеси. Баймат чоң болгон үчүн Баймат уулу деп калган. Ата өзү мына жерде отургандар негизи Баймат менен Бегматтын урпактары. Ушул эки урпак не болсун? Эки бир туугандын урпактары ынтымакта болсун, дайыма ушу жаштары келечеги кең болсун. Анан кийин ушу кандай болсун, кандай иште болушсун, ушу алейки саламда болуп бири бирин колдосун. Анан мына өсүп аткан балдарга чоң рахмат, ушинтип жакшы немелерди айтып, айрыкча мына биздин жыйыным, менин жыйыным болот бир тууган Зайырбек. Ушу Зайырбекке рахмат чоң, ушул биринчилерден болуп инициатива көтөргөн. Мына ошонун негизинде ушундай иш болду. Анан биздин айылда азыр бир топ өзгөрүү болуп атат. Жолдор оңдолуп атат. Мынантип стадион курулду. Мына стадионду жана Жусуп Канатбек айтып атпайбызбы? Ошо канаттын демилгесин иш жүзүнө асырган мына жигит. Мына Бапышев Алмамат деген. Ушул болбогондо өтпөйт эле. Бул ошол райондук комиссияда турган киши. Ушул эң казнечеде акчаны бөлгөн киши ушул. Ошонун программасын жанагы немесин долбоорун ушул киши өткөзгөн. Молодец. Бул баягы аты аталбай калды ана жерде. Мен дагы баягы көпчүлүктө сүйлөбөдүм да өзүнчө. Ошонусун айтпадым. Баягы операторлор досканын артында турат го, эң иштелген ошолор. Биз сыртында артисттер ырдайт, аты чыга берет, бирок операторлор кала берет да. Ошондой болуп калды да. Ата негизги неме мына ушул жигит. Ушул жигиттин немеси көп, салымы көп. Бул дагы бир неме нечет, кимде ким эле ушул дайыр долбоор немесе ушул стадионду жаап коет элек. Бир программа түзүп эле келсе, ошону киргизсек, мына ушу жардам берет деген жигит ушул. Автордун эң негизгиси көчөнүн артында турган жигит ушул.